Садыр Жапаров, интригадан башы чыкпаган журналисттердин сын пикирлеринен коркпойм. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү баасы $321 миллион түзгөн көп тармактуу заманбап комплекстин жана Ортосу айылында 20 000 кишилик заманбап ыйман борбору мечитинин курулушу, ошондой эле бизнесмен Хабибулла Абдукадыр тууралуу суроолорго жооп берди. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Саламатчылык. Хабибулла Абдукадыр аттуу бизнесмен буга чейинки президенттер менен байланышы болгон, эми азыркы президентке да жол тааптыр дегендер чыгууда. Ал сиз капсуласын салган объекттерде инвестор деп да айтылууда. Ушуга комментарий берсеңиз. Дүйнөлүк бренддеги 5 жылдыздуу мейманканаларды Кыргызстанга чакырып жатам. 5 жылдыздуу мейманкана курам дегендерге жер беребиз. 5 жылга чейин салыктын кээ бир түрлөрүнөн бошотобуз деп жарыя кылдым. Анын негизинде инвесторлор келди, арасында Хабибулла Абдукадыр дагы бар экен. Биз бул инвесторлорго жер берген жокпуз, алардын мурда сатып алып койгон жери бар экен. Илгерки Нарын ресторанын орду. Ошол жерге 5 жылдыздуу мейманканы салып башташты, баасы $321 миллион 37 кабаттуу мейманкана башталды. Эң бийик биринчи имарат болот, 2 жылда бүтөбүз дешти. Бүткөндөн кийин стабилдүү түрдө 2100 жумушчу орун болот, такси кызматы, тейлөө кызматтары иштейт, кыскасы баш аяк болуп 5000 жумушчу орун пайда болот, туристтер келет. Ошондой эле 20 000 адам бата турган, баасы $51 миллион турган мечит медресе салып башташты. Бул мечитти Аллахтан сооп табабыз деп Кыргызстан мусулмандары үчүн бекер салып беришмей болду. Курулуш бүтөр менен муфтияттын балансына өтөт. Бул мечит медресе салынып бүткөндөн кийин дин жолуна түшкөн балдар кыздарыбызды чет өлкөлөргө чыгарбастан өзүбүздүн саясат менен, өзүбүздүн каада салтыбыз менен окутабыз. Ошого шарт түзүлүп жатат. Буга чейинки ар кайсы өлкөлөрдөн окуп келишип, ар кайсы динди, ар кайсы билимдерди, ар кайсы кийимдерди жайылтып жүргөндөрдү бара-бара бир нукка салабыз деген планыбыз бар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге да сыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек Проспект Мира метросу, Проспект Мира көчөсү 39А, байланыш номерибиз +7926 630 79 63. Мындан сырткары Бишкектин ичинен жер сатып алышып, Бишкек Сити деп кичи шаарча салмай болушту. Мурда эле пландап жүрүшкөн экен. Бизде тынчтык орнобой, бийлик башындагылар бири-бирибиз менен чабыша берип, булар Ташкентке кетип, Ташкент Ситини куруп бүтүп калышыптыр. Эми бизде стабилдүүлүк орногондон кийин кайра инвесторлордун баарын чакырдым. Кайра бизге келишти, кыскасы Бишкекке баш аягы $1,5 миллиард инвестиция салышат. Мунун эмнеси жаман? Ал эми мурдагы президенттер менен кандай мамиледе болгону мени кызыктырбайт. Эң негизгиси, кылмыш иши жок болсо, издөөдө жок болсо болду. Мага Кыргызстандан акча чыгарып кетпей, тескерисинче акча киргизгендер болсо, келгиле, ар кайсы тармакка акча салгыла деп баарын чакырам. Кол чаап тосуп алам. Интригадан башы чыкпаган журналисттердин же саналуу адамдардын сын пикирлеринен коркпойм. Эң негизгиси, жаман иш жасап, коррупцияга аралашып кетпесем болдубу? Жалпы эл Кудай көрүп турат баарын. Дагы бир элдин эсине салып койчу нерсе, мурда бажы тармагынан саналуу адамдардын чөнтөгүнө миллиарддаган акчалар агып кирип турган. Ал система азыр жок. Мындан арыда мен бийлик башында турганда болбойт. Ошол системаны 2021 жылдын аягына барып араң сындырдык. Ошондон кийин мурда бюджетке 38 миллиард сом чогулуп жүргөн бажы тармагы 2022 жыл 78 миллиард сом акча чогултту. Бул деген сөз мурдагы сол чөнтөккө түшүп жүргөн 40 миллиард сом акча бюджетке түштү деген сөз. Бул жылы 90 миллиардтан ашырасыңар деген план коюп бердим. Албетте коррупцияны 100% жок кылып салдык дегенден алысмын. Азырда майда чүйдө коррупциялары бар. Пенде болгондон кийин пендечилик кылышат экен, кармалып жатышат. Уурдаган 2-3 эселеп кайтарып берип бошоп жатышат. Бара-бара майда чүйдө коррупцияларын дагы жок кылабыз. Убакыт керек. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар, кадырлуу калайык калк. Биз азыр Кыргызстандын жүрөгү болгон Бишкек шаарынын так борбордук бөлүгүндө турабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул жерде мурда жалпы кыргызстандыктарга белгилүү болгон Нарын рестораны бар эле.
мына ушул жерге жаңы көп кабаттуу, көп тармактуу комплекстин курулушунун пайдубалын түптөп, мезгил кутусун салууга чогулуп отурабыз. Мен Бишкек шаарынын борбордук бөлүгү деп жөн жерден токтолгон жокмун. Себеби бүтүндөй бир эгемендүү мамлекеттин борборунун чок ортосуна курула турган курулуш борбор калабызга көрк берип, заманбап дизайны менен айырмаланып, шаардыктарга ыңгайлуу шарттары менен жайлуу бир имарат боло турганын баса белгилеп айта кетейин. Көп тармактуу комплекс дегенибизде анын ичинде мейманкана бөлүгү менен кошо жеке ишкерлер үчүн жайлуу кеңселер, соода жүргүзүүгө ыңгайлуу жайлар да болот. Ал эми азыр бардык эле жерде талап кылынып, стандарт болуп калгандай, имараттын алдыңкы кабаттары автоунааларга токтотмо жайлар болорун айтып кетүүбүз абзел. Шаардык бийлик өз чарбачылыгында мындай комплекстин көрүнүшүнө жер шартынын ылайыгына талдоо жүргүзүп, сейсмикалык туруктуулугуна чейин кеңешип кесип, имараттын курулушун колдоо боюнча бир чечимге келди деп ишенебиз. Себеби аты айтып тургандай, көп тармактуу комплексте көптөгөн жарандарыбыз иштей турганы, анын мейманкана бөлүгүндө дагы бир топ адамдар, күндүзү иш маалында мындай ири имаратка кирип чыккандар да арбын болорун эске алганыбызда, биринчи иретте курулуштун сапатына чоң маани беришибиз керек. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө ушул сыяктуу бир катар курулуштар жүрүп, курулуш тармагында өнүгүп өсүү ыкчам темп менен баратат. Мен өткөндө дагы айттым эле, бул ирет дагы айта кетейин. Өлкөбүзгө инвестиция салып, курулуш курам деген ички сырткы инвесторлордун, ишкерлердин баарына кайрылат элем. Деги эле биздин мамлекеттик саясатыбыз инвесторлордун өлкө аймагында ийгиликтүү иш алып барышына жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Мына ошондуктан кайсы гана тармакта болбосун, бизде ишкердик кылууга ниеттенгендерге ар тараптан жеңилдиктер бар экенин эске сала кетейин. Мына ушундай 5 жылдыздуу дүйнөлүк брендтеги мейманканаларды салам деген инвесторлорго мамлекет тараптан көпчүлүк жеңилдетилген шарттарды түзүп беребиз. Себеби мына ушул сыяктуу 5 жылдыздуу мейманкананы салуу үчүн эле мына ушул мейманканага 321 миллион доллардын тегерегинде акча каражат сарпталат экен. Ошондуктан биз дагы мамлекет тараптан инвесторлорго колубуздан келген жеңилдиктерди берели деп жатабыз. Эң башкысы бизде туруктуулук орноду, жарандарыбыз өлкөдө туруктуулук болмоюнча алга жылуу болбостугун абдан жакшы түшүнүп калышты. Эми урматтуу шаардыктар, пайдубалы түптөлүп жаткан имарат көп тармактуу комплекс биринчиден сиздерге кызмат кылган жайлардан болсун, сыймыгыбыз болгон Ордо калабызды кулпурткан, чет жерден келген меймандар сүйүп каттаган имарат жайга айлансын. Борбор шаарыбыз Бишкек ар тараптан өнүгө берсин. Yeah.